Саламатсыңарбы мен сүйүктүү окуучуларым. Математика сабагын баштасак, бүгүн силер менен биргеликте мисал маселелерди чыгарабыз. 310 иш. 36-нын 4-төн 1, 6-дан 1, 9-дан 1 бөлүгүн тап. 36-нын бөлүктөрүнү табабыз. 311 иш. Маселе. Апам ар бири 3 сомдон болгон 5 топчу, 5 сомдон болгон 6 топчу сатып алды. Апам топчуларга канча акча төлөдү? Эсептейбиз. 5 топчуну 3 сомдон алыптыр. Ал эми 6 топчуну 5 сомдон алыптыр. Кандай кылабыз, балдар? Ойлонуп көрөлүчү. Көбөйтүү жолу менен аткарылабы же башка жолдор мененби? Ойлонуп чыгаргылам. 312 иште маселе. Оштон Кызылкия шаарына чейин 120 километр, Аксы районуна чейин 235 километр. Аксыга караганда Кызылкия Ошко канча километрге жакын? Ойлонобуз дагы. Маселенин берилишин окуп, кайсы бири Ошко жакыныраак, ошону табабыз. 313 иш. Бирдей 3 ящикте 27 килограмм лимон бар. Bir ящик лимон сатылган. Канча килограмм лимон калган? Маселени түрдүү жолдор менен чыгарып көрсөк болот. Кандай түрдүү жолдорду айтып жатат? Силер ушул түрдүү жолдоруну табып, маселенин жоону чыгарганга аракет кылгыла. Бизде канча килограмм лимон калган? Эгер бир ящигин сатып бүтсөм, канча калат? Жакшы ойлонуп, маани берип чыгаргыла, балдар. 314 иш. Тик бурчтуктун жактарын ченеп жаз дейт. Бизге тик бурчтук берилген, аны ченейбиз. А чекити менен С чекитинин аралыгы канча? Б чекити менен Д чекитиникичи? Ушулардын аралыктарыны ченеп, канча сантиметр чыгышыны жазабыз. 315 иш. Маселенин шартынын кыскача жазылышы боюнча фигураны чийип чыгар. А, Б, С, Д тик бурчтук. А, Б 3 сантиметрге барабар, Б, С 4 сантиметрге барабар. Биздин тик бурчтугубуздун периметрин табышыбыз керек. Силер тик бурчтук сызасыңар. А, Б 3 сантиметр болгон, Б, С 4 сантиметр болгон. Сызып бүткөн соң периметрин тапкыла. Үйгө тапшырма 316 жана 317 иштер.